Ошентип, Кыргызстанда мамлекеттик мүлктүн көбү менчиктештирилгени турат. Мүлк дегенде буга кадимки ак үй, өкмөт үйү жана резиденция баштаган имараттар, министрликтердин кеңселери, органдардын корпустары, жер тилкелери, аэропорттор, стадиондор, театрлар, ишканалар, заводдор, автоунаалар, жада калса ажатканаларга чейин бардык мамлекеттик нерселер кирет. Албетте, мунун баары сатылбайт. Бирок кайсы бир бөлүгү жеке колго өтүшү мүмкүн. Сөз башынан болсун. Демек, мамлекеттик активтерди менчиктештирүү сунушун президент Садыр Жапаров Конституциянын жаңы редакциясына кол коюу аземинде жарыялады. Ал экономиканы өнүктүрүү үчүн 5 сунуш келтирип, анын бири ушул жол экенин ортого салды. Мамлекеттик менчикке караганда жеке менчик ээси натыйжалуу иштей тургандыгын экономикалык реалдуулук ырастады. Биздин милдет мамлекеттик ишканаларда кайра реструктуризация жүргүзүп, келечекте жеке менчикке өткөрүү. Ал эми стратегиялык объектилерде кызмат көрсөтүү сервистерин менчиктештирүү керек. Мамлекеттик мүлк фонду бул ишти аяктагандан соң жоюлушу кажет. Менчиктештирүүгө жатпаган мамлекеттик мүлктөрдү болсо министрликтерге жана ведомстволорго жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүсү керек. Президент бул реформа экономиканын приоритеттүү секторлорун, энергетиканы, тоо-кен тармагын жана айыл чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүндүк берерин жүйө келтирүүдө. Арийне, демилгеге караманча каршылар да, колдогондор да чыгып жатат. Бирок башта мүлктөрдү санап алалы. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 2021 жылга карата же 2020 жылдын жыйынтыгы боюнча эсебин чыгара элек. Ошол себептүү 2019 жылдын санагы менен сөзүбүздү улап туралы. Мамлекеттик мүлктөрдүн биринчи түрү бул мамлекеттик органдардын карамагындагы нерселер. Башкача айтканда, президенттик администрация менен парламенттен баштап министрликтер, комитеттер, агенттиктер, кызматтар, акимияттар ээлеп турган активдер. Буларда жалпысынан 10 миңден ашуун имарат, 15 миңден ашуун курулуш, 400дөн ашуун курулуп бүтелек объектилер, 400дөй жер участкасы, 8 миңдей автотранспорту, 2 миңден ашуун темир жол жана аба суу транспорту, 80 миңдей материалдык эмес активтери, 800 миңдей техникалары жана жабдуулары бар. Бул мүлктөрдүн жалпы баланстык баасы 83 миллиард сомдон ашык деп эсептелген. Мамлекеттик мүлктөрдүн экинчи түрү мамлекеттик ишканалар. Бул өкмөт өзү түзгөн жана толук кандуу өзү иштеткен мекемелер. Акыркы маалыматтарга ылайык мамлекеттик ишканалардын саны 100дүн тегерегинде. Мунун ичинде өндүрүү, изилдөө, алып сатуу, кызмат көрсөтүү, тейлөө жана башка багыттарда иш алып баргандары бар. Бул топтогулардын белгилүүлөрү Кыргыз темир жолу, Кыргыз курал, Кыргыз көмүр, Кыргыз китеп ишканалары, Карабалта спирт заводу, Бишкек Ош жолундагы дирекция, Кыргыз гипрозем долбоорлоо институту, Кара Суудагы эң ири Туратали базары, пансионаттар, санаторийлер, үрөнчүлүк, балык чарба, асыл тукум, пахта жана башка багыттагы заводдор. Мүлктүн бул түрүнүн жалпы наркы белгисиз. Мамлекеттик мүлктөрдүн үчүнчү түрү акционердик компаниялар. Бул жарым-жартылай мамлекеттик, жарым-жартылай менчик дегенди түшүндүрөт. Мындагы ишканаларда мамлекеттин үлүшү түрдүүчө, кээ бирлеринде 10-15% же 50-60%, айрымдарында болсо дээрлик 90-100%га чейин ээлик кылат. Мамлекеттин үлүшү бар компаниялардын саны 38. Булардын эң белгилүүлөрүнө Мегаком деген бренд менен таанымал Альфа Телеком, Манас эл аралык аэропорту, Кыргыз Телеком, Айыл банк, KCB банк, РСК банк, Бакай банк, Кыргыз алтын, мамлекеттик ипотекалык компания, Улуттук энергохолдинг компаниясы, Айдаркен Сымап, Дастан ТНК, Ош Тюбек Тамеке, Кызылкыя Тамеке, Кайыңдык кабель заводдору, Кыргыз нефтегаз, Эйр Кыргызстан авиакомпаниясы, Учкун ишканалары кирет. Ушул эле топко Найман ГЭС ишканасы жана Пирамида Ош ТВ телеканалдары да кошулат. Бул компаниялардын жалпы акцияларынын куну канча турары азырынча айтыла элек. Эми өкмөттүн тили менен алганда мамлекеттик секторду оптимизациялоо кандай жүрөрүн түшүнүп алалы.
Экономика жана финансы министрлиги билдиргендей, министрликтердин, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мүлктөрү алардын өздөрүнө биротоло өткөрүлүп берилет. Анткени мүлк фонду жоюлушу мүмкүн да. Ал эми мамлекеттик ишканаларга 4 түрдүү чара көрүлөт. Биринчиден, натыйжасыз иштеп жаткан ишканалар жоюлат же менчиктештирилет. Экинчиден, республикалык бюджеттен каржыланган ишканалар мамлекеттик мекемелерге кайра түзүлөт. Үчүнчүдөн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилет. Төртүнчүдөн, бир нечеси бириктирилет же акционерлештирүү жолу менен кайра түзүлөт. Акционердик компанияларды болсо 5 башка тагдыр күтүп турат. Мында биринчиден, стратегиялык эмес компаниялардын мамлекеттик үлүштөрү сатылат. Экинчиден, жакшыртуу үчүн ишенимдүү башкарууга өткөрүп берилет. Үчүнчүдөн, башкарууга көз карандысыз директорлор тартылат. Төртүнчүдөн, мамлекеттик жеке өнөктөштүккө берилет. Бешинчиден, мамлекеттик холдингтерге бириктирилет. Жалпы жагдай мына ушундай. Адатта мамлекеттик мүлктөрдү жеке колго берүүнү жактагандар мындан экономика жана бюджет көп пайда табаарын белгилешет. Себеби ишкананы жеке бизнесмен жакшы иштетет деген жүйө бар. Менчиктештирүүнү сынга алгандар болсо, энергетика, кен казуу, коммуникация тармагындагы мүлктөр сатылып кетсе, ал өлкөнүн келечегине кооптуу экенин эскертишет. Маселен, энергетиканы ким көзөмөлдөсө, электрге тарифти да ошол коюшу мүмкүн экен. Ошол себептүү айрым топтор бул маселени бүткүл элдик добуш берүү, референдум менен чечүүнү сунушташууда. Ага карабай, мамлекеттик мүлктөрдү жеке менчикке өткөрүүгө даярдык иштери ушул күндөрү старт алды. Президент ырастагандай, бул иш 1 жыл ичинде бүтүшү мүмкүн.